Саламатсыздарбы, бул Стоп саясат программасы. Берүүнүн алкагында биз саясатчылар менен саясаттан тыш жашоо тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү чыгарылыштын коноогу социалдык маселелерге өзгөчө көңүл буруп келген Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова болмокчу. Карман тууралуу кыскача маалымат. Саясатка чейин Исмаилова студент маалынан баштап балдарга корей тилин үйрөтүп келген. Бир нече компанияларда котормочу болуп, анын биринде башкы директор болуп иштеген. 2012-жылы паспорттарды жекелештирүү мамлекеттик борборун түзүүгө аппараттык, программалык жана техникалык жактан кайтарымсыз жардам көрсөтүп, мамлекеттик казынага олуттуу салым кошкон. Мен батарея таптым, бирок неме? Я убакыт кичине созулуп кетти да. Бир эки встреча болду. Ошондон встреча өзгөрбөдү. Айда Жекшенбаевна да бир жолу куш келипсиз студиябызга. Негизи эле албетте сизди саясатчылардын катарында эң алдыңкы саясатчы катары билебиз. Аида Исмаилова жашоодо, чоң гана жашоодо кандай кожойке, кандай айым? Сурооңузга рахмат. Биринчиден мына айтып кетерим. Мен улуу кызым 17-ге чыгып калды. Кичүү балам 14-тө да. Анан биз мына мен жолдошумдун аты Эрнис. Ошо Эрнис экөөбүз канча 18 жылдан ашып калды. 19 жыл болуп калды го чогуу жашаганыбызгачы. Ага дейре биз 8 жыл сүйлөшүп, ошо 8 жыл сүйлөшүп, 8-чи жылы үйлөнгөнбүз да. Эмне мынчалык? Ушундай жүрүп калдык да. Анан кичүү бала болот өз үй бүлөсүндө. Ошондуктан мына кайненем, кайнатам менен чогуу жашап келдик. Азыркыга дейин анан раматылык кайнатам кайтыш болуп калды. Азыр мына кайненем, апа дейм, апабыз менен чогуу жашап келатабыз да. Ооба, мына сиздин сурооңузга азыр мындай жооп берейин да. Ооба, мен кожойке дагы болушум, жакшы кожойке дагы болушум керек болчу. Бирок мына ушул менин жумушума жараша кичине убакыт жетишпей калып атат. Ошондуктан ушул базар күндөрү үйдөн оокат кылганга аябай эле аракет кылам. Мына биринчи күндөн баштап мына 5-чи күнгө дейре мен чынын айтсам, менин убакытым аябай эле мындай аз болуп калат да. Бирок аракетим бар, ошол үйгө мындай жакшы кожойке болгонго. Анткени апабыз деле 70-тен ашып калды, 70-ке чыгып калды. Көп эле жардам кылышыбыз керек. Анан өзүм кызым дагы чоңоюп калып ады, 17-ге чыкты. Кызым деле аябай эле мындай жакшы жардам берет. Ошондуктан үйдөгү акыбал ушундай. Үйдө жардамчылар барбы? Жок, жардамчыбыз жок. Биз мына апабыз, ошол жолдошум, анан 2 балам менен 5-өбүз жашайбыз. Анан жардамчы деле керек эмес деп ойлойм да, анткени ар бирибиздин колубуз бутубуз бар. Ошондуктан дагы бир жолу айтып атпаймынбы, айтып кетейин, кызым дагы чоңоюп калды, уулум дагы уже 14-кө чыгып калды. Экөө тең жардам берип, үйдөгү иштерди алып барышат да. Негизи жумушта сиз албетте лидерсиз, бул эми талашсыз десек болот. Анан үй бүлөңүздөн негизи эле тизгенин ким кармайт? Үйдө албетте жолдошум. Бизде мындай матриархат деген жок. Обычно эле мындай классикалык үй бүлө. Ал эми балдарыңызга каттуураак сизби же жолдошуңузбу?
жолдошум болуш керек да. Анткени мен мүнөзүм ошондой да, мен көп урушпайм. Кээде балдарым башыма чыгып кетишет. Ошондуктан жолдошум жардамга келет. Алар менен мындай ата катары сүйлөшүп берет да, кээдечи керек болгондо. Ошондуктан ушул жолдошум кожоюн болуп, ошентип үйдө көзөмөлдөө кылып турат. Ошо сүйүү бүлөңүз менен болгондо эмне менен алектенесиздер? Биринчиден, дагы бир жолу кайталап кетерим, убакыт аябай эле аз. Мен мына мүнөзүм ошондой экен да. Бир ишти баштап алсам, ошо башым менен ошо ишке кирип кетем. Анан бир жыйынтык чыкканга дейре мен иштей берем да. Анан мына кээде базар күнү үйдө отуруп, үйдөгү жумуштарды жасап калам. Ошол эле убакытта балдарыбыз менен эшикке чыгып кинолорго барабыз. Кино тасмаларды көрөбүз. Айрыкча мына биздин кыргызстандыктар тарткан кино тасмалар аябай эле кызыктуу болуп атат акыркы күндөрү. Анан ошол киного алып барып кино көрөбүз. Шаардын четине чыгабыз. Азыр парктар дагы көбөйүп кетти бизде. Ошо парктарга барып, кичине сейилдеп келебиз да. Акыркы көргөн тасмаңыз кайсыл тасма болду эле? Бажарики 3, Бажарики 3. Анан мына Кудалар деген тасмага барганга азыр аракет кылам, мына ушу базар күнү. Анткени мына жакшы тасма деп өзүм апам барып келиптир. Бирок мына балдарым менен ошол эле бажариктердин баарын көрдүк да. Анан Напарниктер деген дагы жакшы тасма тартылыптыр. Ошо Напарник биринчисин, экинчисин дагы көрүп чыкканбыз. Өзү кыргыз фильмдердин деңгээлинин канчалык? Деңгээл кыргыз кино тасмалардын деңгээли аябай эле көтөрүлүп баратат. Билбейм, же технологиялар ушундай бир жакшы болуп атабы. Бирок мен билгеним, мына финансы жактан каражат менен камсыздоо төмөн эле болуп атат да. Ошого карабастан мына биздин Кыргызстандын нукура ошо кыргыздын фильмдери аябай эле мындай өйдөлүп баратат. Ошо сиз үй бүлө, жумуш да, өзүңүзгө убакыт калабы негизи эле? Биз аял затка чындыкты айтсам, өзүмө убакыт калбай калып атат да. Негизи башка аялдарга окшоп салондорго барып, кийингенин жакшы көрөбүз. Салонго жумада бир эле барып коем. Анан салонго барар дагы убакыт аябай эле мындай аз болуп атат. Анан кантип көңүл бурам өзүмө. Мына кызым дагы жүрүңүз жанакындай бир фитнес, бир секцияларга барып катышалы деп мени ээрчиткенге аракет кылат. Бирок болбой калып атат да. Ошол секцияларга дагы катыша албай атам. Мурун мен мисалы бир 20 жыл мурун пулевой стрельбага катышчумун да. Анан ошо пулевой стрельба аябай мага жакчу. Ошол убакытта жанакы ош окуялар болуп калып, биздин тирлерди жаап салышкан да. Ошентип анан тейквондого дагы кичине машыгып калганмын ошо студент кездеримде. Анан башка деле мындай кызыктуу ошо секцияларга мен катыша элекмин. Негизи ошо айынан үй бүлөдө түшүнбөстүктөр, кандайдыр бир чырлар болуп кетеби? Ошо баары эле сурайт, бирок мен айтып кетерим, мен буга дейре мына депутаттыкка келгенден баштап
ушундай бир менин убакытым аябай эле азайып калды деп дагы айта албайм. Анткени ага дейре мен мына инвестиция тартып, ушул көп иштер менен алек болуп жүргөнүмдө, мисалы, делегацияларды тозуп, анан ошол эле убакытта мына түндө делегацияны тозом, кичине эле үйгө барып уктап алып, 1-2-3 саат уктап алып эле, анан бизде ошол жанакындай встречалар башталчу. Анан мына жолдошум аябай эле түшүнүктүү адам. Мага эч нерсе айтчу эмес, мен менен деле чогуу барып, чогуу тозчу, ошондой бир делегациялар келсе. Анан азыр деле жардам берип турат. Азыр мен ошол жака келатып дагы ушул эфирге баратам десе, кайсы каналдан көрсөтөт деп сурап калды да. Өзү дагы мындай жакшы адам үчүнбү же биз ушунча чогуу жашап калдык, үй бүлөбүз дагы аябай эле мындай уже көп жылдык үй бүлө болуп калды. Же ошондуктанбы аябай эле мага мындай жардам кылганга аракет кылат да. Сизде балдарыңыз чоң үй бүлө алыптыр. Ошо балдарыңызды тарбиялоодо эмнеге басым жасайсыз сиз? Биринчиден, мына улуу кызым 17-ге чыгып калды. Улуу кызым аябай эле акылдуу кыз да. Мисалы, мен азыр ушу убакытым аз деп атпаймынбы? Бирок кызым ага карабастан өзү экзамендерди берип атат, жанакындай эл аралык стандарттар бар экен. Ошонун негизинде дагы көп экзамен берди, бүт экзаменди жакшы берип атат да. Жакшы балдарды алып атат. Анан мен ойлойм, мына окууга дагы өткөнгө мындай эч тоскоолдуулук болбойт. Бизге мындай кыйынчылык дагы эч кыйынчылык болбойт деп ойлойм. Анткени мына кызым нулевой класстан баштап өзүнчө эле келатат да. Бизден дагы эч жардам сурабайт. Өзү эле бирдеме менен алек болуп эле олимпиадаларда биринчи местолорду алып, ошол эле эл аралык олимпиадаларда дагы биринчи местолорду алып келатат. Анан жакын арада мына мен азыр айтып атпаймынбы, эл аралык стандарттар боюнча немелер, экзамендери бар экен да. Ошонун баарын берип чыкты, жакшы балдарды алды. Ошондуктан мен эмнеге бирдемеге таянып, басым кылып, ошондой бир көрүнүштөр жок бизде. Эркек бала азыр бул өспүрүм да, 14 жашта, өзүнүн характери кичине пайда болуп атат. Анан ага карабастан эч урушпайбыз. Бул деле бул өспүрүмдөрдүн убагы өзгөчө болот экен да. Анан бул өзүнчө эле өтүп кетет. Ошондуктан эч мындай конфликт болбойт үйдө. Бир жерде окудум, бир сайттан окутпаймынбы, бир сайттын рейтинги боюнча сиз 10 депутаттын ичинен эң гумандуу депутаттын катарына кириптирсиз да. Негизи эле азыркы заманда ушундай кичипейил болуш үчүн болуу дегели канчалык кыйын? Негизи кичипейил болуш бул мындай аябай эле оор эмес нерсе. Анткени мен азыр мына башкача айтып кетейин да. Бүт мына менин демилгелерим, бүт ушул мен көтөрүп чыккан темалар ушу биздин эле жарандарыбыздын кайрылуусунун негизинде болуп калып атат да. Мен мына соц тармактарды дагы активдүү колдоном. Ошо соц тармакка ар кандай жанакы кайрылуу менен мугалимдер, медиктер, ошол эле мындай оор ситуацияда калган, оор ситуацияда калган биздин эле ошо пенсионерлер, ар кандай жарандар мага жазат да. Анан ар бири менен иштеп чыгам. Кабинетиме чакырам, угам, алардын ошол кайрылуусу боюнча иш чара жүргүзөм. Анан ошентип мен
жардам берип келатам биздин ушинтип командо болуш үчүн өзүңүздү кантип тарбиялайсыз дегенде, ар бир эле киши азыркы жашоодо мындай боло албайт. Негизичи мен өзүм мүнөзүм ошондой да. Мен илгери деле ушундай бир оор акыбалда калган биздин ушу элдерибизди көрүп мен аябай мындай ыйлайчумун да. Ыйлап, анан ошол жанымда болгон нерсени бүт берип салчумун. Анан мен мына жана айтып атпаймынбы, өспүрүм балам бар депчи. Балам дагы мени тартыптыр да. Анткени мына 10 жашта болгондо биз мына шаардык 29 мектепке берип койгонбуз. Анан бир күнү чалып аябай боздоп ыйлап атат да. Мама, бул жерде бир бабушка, кемпир турат, анан мусорканын жанында турат. Азыр мага кел, бирдеме берели. Мама, эмне үчүн бул ушул жакта турат, эмне үчүн жанакы мусорканын ичин карап атат депчи. Аябай боздоп ыйлап чалды да. Анан барып карасам, ошол бир пенсионер кемпирдин жанында туруп, бүт ошол болгон акчасын ошо бабушкага берип, анан сүйлөшүп туруптур да. Анан мен барсам, мени аябай урушту. Мен ошондо уже депутат болуп иштеп атканмын да, жаңы келген депутаттыкка. Эмне үчүн силер ушул бабушкалардын пенсияларын көтөрбөйсүңөр деп ошол эшикте урушуп чыкпадыбы меничи. Анан чогуу үйгө келдик. Үйдөн ошол немеге жатып алып эле кечке деле турбай койбоду, ыйлап. Анан мен бул окуяны ошол өзүм Facebook баракчама жазып ийгенмин. Анан аябай эле көп коммент болду. Мен ойлогонмун, кичине мындай чоңураак болгондо ушул бир характери, ушул мүнөзү балким кичине тарап калат депчи. Анткени постоянно ушинтип эле немете берсе, кичине мындай таасир, организмге таасир болушу мүмкүн да. Анан мен жакшы эле айттым, бизде ушундай акча бөлүнөт өлкөбүзгө. Анан болгончо биз ушул пенсионерлерге, ушундай бабушкаларга бөлүп беребиз депчи. Бирок дагы эле биз аракет кылып атабыз. Ар кандай сөздөрдү айттым да. Мага ишенген жок. Дагы эле ушинтип мага кээде чалат. Мамам ушул жерде дедушка отурат, же бабушка отурат, кийими жок экен. Анан мен баламды аябай эле түшүнөм, анткени мен өзүм мүнөзүм ушундай да. Негизи динге болгон мамилеңиз, Кудайга болгон мамилеңиз кандай? Мен ушул Советтик Союзда өскөнмүн, ошондуктан динге аябай эле мындай көңүл бурчу эмесмин. Анан өзүмдүн атам 67 жашында кайтыш болуп калгандан кийин кичине ошо Куранга жакындап калдым да. Анан Куранды өзүм жаттап, атама Куранды өзүм окуп, ушинтип 14-жылы кайтыш болуп калды. Ошол 14-жылдан баштап мен Куранды өзүм окуй алам. Анан албетте биз мусулмандарбыз. Өз динибизди билишибиз керек. Демек, өлүмдөн кийинки жашоого ишенесизби? Туурабы? Ата-энем үчүн мен атам ооруп атканда, онкология болуп ооруп кайтыш болду да атамчы. Анан ошо ооруп атканда мен аябай мындай тиледим да Кудайданчы, атам азыр неме бутуна туруп кетсин деп, оорубасын депчи. Анан ошол эле убакытта мына асмандан айды дагы алып бер десе, ошо айды алып берер үчүн мен аябай эле көп билбейм. Бул, конечно, мындай азыр
фантастика жактан бир нерселерди айтып атам, бирок мен ата эне биз үчүн аябай мындай важный, аябай бизге ата энебиз жок, биз кээ бир үй бүлөдөгү балдар жашай албайт да. Анан ошондуктан аябай маанилүү мамам, папам да. Анан ошо папам кайтыш болгондон кийин мен папама аябай жакын болчумун. Албетте, мен папам кайтыш болгондон кийин балким папам тиги дүйнөдөн мени угуп атат, мени көрүп атат деп ошондой бир ойлор пайда болуп, азыркыга дейин ошондой ойлорум бар да. Анан мен муну балким каалайм. Ошо мен папам ушундай мени көрүп атса жакшы болот эле. Жанымда азыр жок, бирок мен ушундай көп ушул атам жөнүндө интервью дагы берем. Жыйындар, өзүбүздүн мына үй бүлөлөрүбүздүн жыйындары болот. Ошол жерде дагы сөзсүз атам жөнүндө айтып берем да. Ар кандай мындай кызыктуу мурун болгон кызыктуу аңгеме, кызыктуу нерселерди. Анан мен ошо атам мени көрүп атат, көрсө жакшы болот эле деп ушундай бир ойлорум пайда болот да кээдечи. Ошо ата энеңиз жөнүндө сөз кетти. Негизи эле сиз балалык тууралуу сурагым келет. Сиз өзүңүздү бактылуу балалыкта өстүм деп ойлойсузбу? Ооба, мен ошентип ойлойм. Мына биринчиден биз мына Советтик Союздун убагында өскөнбүз. Ошондо биз СССР таркаганда аябай эле мындай оор убакыт болду. Ага карабастан мына ата энебиз бизге аябай мындай жакшы негиз жасап, өзүлөр иштеп жатып эле биз эч кыйынчылыкка учураган жокпуз да. Анан мен рахмат айтам ушул атам, апама. Атам өзү педагог, мугалим. Өмүр бою мугалим болуп иштеп келди. Мына 67 жашында атам ошо автодорожный колледж, ошол жерде мугалим болуп иштеп, анан кайтыш болду да. Апам болсо үй кожойке, бизди багып ошол иштебей калды. Бирок экөө тең ошо политехникалык университетти бүтүшкөн. Анан атам Нарындагы мына Чкалов мектебин бүткөн. Апам болсо көлдүн кызы. Бала кезде кыялданып ушинтип жүрөсүң го. Сиз эмне жөнүндө кыялданып жүргөнүңүз, анан ошо кыялданган нерселериңиз ишке аштыбы? Биринчиден бала кезде кыялдануу нерселер кичине мындай чоңойгондо өзгөрүп кетет экен да. Мен каалаган нерселер көп болчу бала кезимдечи. Философиялык факультетке тапшырып, эмнегедир Москвага философ болом деп чечкенмин да менчи. Анткени ата энебиздин досторунун улуу баласы ошол МГУга тапшырып, так ушул философия факультетине тапшырып окуганда, анан мен үчүн бул Москвадагы философиялык факультет аябай эле мындай жакшы турбайбы депчи. Анан ошондо мен философ болом деп чечкенмин. Бирок анан мына чоңоюп атып, ушул 17 жашымда мен жана чыгыштануу факультетке тапшырдым. Анан дагы эмнени айтып кетейин. Бала кезимде мен эмнегедир бизде жанакы политинформация деген предмет бар болчу да. Сиз уже билбей калдыңыз болуш керек. Жок. Ошол биз дүйнөдө болгон бүт жанакы окуяларды ошол политинформация сабагына барып талкуулачубуз да. Анан бир күнү мына Палестинада
Палестинада согуш башталды деп ошондой бир гезиттен бир окуяны мен классташым окуп калды. Ошондон баштап менин оюм ушул согуш болбосун деп эле ушул эмнегедир ушу оюм менен жашап келдим да. Коркуп же ошондо коркуп калдымбы. Анан чын эле акыркы убакытта өзгөчө ушул бизде ушундай бир дүйнөдө окуялар болуп атат. Согуш эле болбосун да. Согуш эле болбосун. Башка мындай каалап кетер темалар, мына согуш эле болбосун. Да, туура айтасыз негизи эле. Эгерде негизи эле ар бир адам тарыхта калгысы келсе керек да. Сизде ушундай ой барбы? Ар бир адам тарыхта калыш үчүн аябай эле көп жакшы иштерди жасаш керек да. Мен аракет кылып атам. Бирок бул ар бирибиздин, ар бир жарандарыбыздын, мен мына жаран катары айтып атам да азырчы, милдети. Анан жакшы иш жасап коем деп, мына тарыхка калыш үчүн жакшы иш жасайм деген бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан мына биринчиден ар бирибиз жаран катары көп эле жакшы иш жасашыбыз керек да. Эгерде сизге бул сиздин акыркы күнүңүз десе жашооңуздагы, сиз эмнеге арнамаксыз, кантип өткөзмөксүз ошол күндү? Азыр андай ой деле келбей атат. Бирок биринчиден мен ойлойм, билбейм. Ар бир кишинин балким бул суроого жооптору ар кандай болор. Бирок мен ошол эле азыр бүт эле иштеримди ойлоп атам да. Ошону батыраак бүткөзүп салмакмын деп. Анан албетте балдарыңды ойлойсуң, ата-энеңди ойлойсуң. Анан чыгылып тынччылыгы болсун да. Айтпаңыз келсин. Бул менин жыйынтыктоочу суроом болду. Сизге ушунчалык ачык маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Келип бергениңизге дагы чоң рахмат.